Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Ибн Хажар ал-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабагыбызды толуктамакчыбыз. Андан кийин дагы оор күнөөлөрдүн катарында бул катл нафс, адам өлтүрүү, башка бирөөнүн жанына кастык кылуу, кан төгүү, же болбосо адам өзүн өлтүрүштүк, же жаш балдарды өлтүрүү, боюнда бар аял боюндагысын аборт кылыштыгы, же болбосо башка бирөөнүн өлүмүнө себеп болуштук. Ал тил менен болсун, же иш аракет менен болсун, же мына ошол ишке жол ачып бериштиги, ага жардам бериштиги бул шариятыбызда өтө оор, өтө чоң күнөөлөрдүн катарынан эсептелинет. Аллах Таала адам баласынын жанын өтө бийик даражага койгон. Адам баласы өтө баалуу ислам дининде. Ким мына ушул башка бирөөнүн жанына кастык кыла турган болсо, Аллах Таала буларга аябай катуу эскертүү берген. Буларды катуу кайтарган. Аллах Таала аябай катуу убадаларды берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындайча баяндайт: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Кимде-ким бир момунду атайлап өлтүрө турган болсо, анын жазасы деген түгөлдүү тозок болот деген. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Жана Аллах Таала ал адамга каары келет деген. Аллах Таала ал адамга ачууланат. وَلَعْنَهُ. Жана Аллах Таала ал адамды каргыштайт, ал адамга лаанат айтат. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Жана Аллах Таала бул адам үчүн тозокто өтө каттуу азап даярдап койгон дейт. Башка бир аяттарда Аллах Таала кимдеген бир нафсыны акысыз өлтүрө турган болсо, ал жер бетиндеги бардык адам баласын өлтүргөн менен барабар күнөөгө батат деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындайча баяндап берет. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ким акысыз адам өлтүрө турган болсо, же болбосо жер бетинде бузукулук тарата турган болсо, жер бетинде кан төгүп ала турган болсо, жер бетинде адамдарды уруштура турган болсо, жер бетинде зулумдук кыла турган болсо дейт, анда булар жер бетиндеги бардык адам затын өлтүргөн менен барабар деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына ушундай убадалар берет. Аллах Таала кафырларга, ыймансыздарды түгөл тозокто болот деп айткан. Мына ошолордун катарында дагы Аллах Таала бул башка бир адамдарды атайлап өлтүргөндөр дагы булар не дейт? Анын жазасы жаханнам холида фиха дейт. Тозокто түгөлтү болот деп Аллах Таала ушуну бекемдеп келген. Бирок бул түгөлтү болот дегени, эгер момун боло турган болсо, жүрөгүндө кыпылчалык ыйман боло турган болсо, ал түгөлтү калбайт, бирок күндөрдүн бир күнүндө чыгат. Ошол кылган азабы үчүн тозокко түшүп, тозоктон азабын чегип, андан кийин чыгат. Жана ошол менен дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адам өлтүрүү оор күнөө экенин баяндап, мындай дейт: "Ижтанибу ас-саб'у мубиқат." 7 түрлүү өтө оор күнөөдөн алыс болгула дейт. Алардын биринчиси ал-ишроку биллах. Аллах Таалага шерик кошуштук. Экинчиси ва сихр. Сыйкырчылык кылыштык, бакшылык кылыштык, көз ачыктык кылыштык, пал ачыштык. Мына ошол сыйкыр менен алек болуштук дейт. Андан кийин үчүнчүсү катлун нафс. Аллати харрамаллаху илля бил хак. Аллах Таала арам кылган нафсыны өлтүрүштүк дейт. Башка бирөөнүн канын төгүштүк. Мына ушул дагы оор күнөө деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оор күнөөлөрдүн катарында эсептеген. Эми, урматтуу мусулман бир тууганым, бул адам өлтүрүү түрдүүчө болот. Биз түшүнгөндөй эле бир адамды барып туруп бычактап, же болбосо аны муунтуп, же аны атып өлтүрүш эмес. Бул дагы өлтүрүшкө кирет. Бул дагы өтө оор күнөө. Мына ошолордун катарында дагы
адам өлтірүүнүн бул даражалары бар. Шариятыбыз муну бардык түрүнөн кайтарган. Ар бир түрүнө өзүнчө эскертүү берип, бул нерседен Аллах Таала бизден коркуткан, эскерткен. Биринчиси эле бул адам өзүн өлтүрүштүк, өзүнүн жанын өзү кастык кылыштык, бул да оор күнөө болуп саналат. Бул дене, жан Аллах Таала бизге берген аманат. Эч кимибиз бул аманатка ээ эмеспиз. Эртең өз Роббусунун астында, өз жаратуучусунун астында, өз ээсинин астында бул аманатка биз жооп беребиз. Өзүбүздү өзү өлтүргөн болсок, башка бирөөнүн өлтүргөндөгө барабар болуп эсептелинет. Аллах Таала бул нерседен кайтарып, Куранда мындайча бизди кайтарат. Вала тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Силер өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө деген. Аллах Таала силерге ырайымдуу дейт. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. Ким мына ушул нерсени кыла турган болсо, өзүн өлтүрүүнү кыла турган болсо, нафсына зулум кылып, нафсына душмандык кылып кыла турган болсо, биз аны жакында тозокко киргизебиз дейт. Мунун бара турган жери нар дейт, от болот дейт. Аллах Таала бул нерсе өтө жеңил дейт. Урматтуу мусулман тууганым, адам өзүн өлтүрүштүк бул шариятыбызда өтө оор күнөөлөр катарында. Бул өзүн өлтүргөндө мейли муунту өлтүрсүн, же бычак сайып өлтүрсүн, же уучуп өлсүн, ошол нерсеге ушул өзүн өлтүрүү эсептелинет. Жана ошондой дагы өзүн өлтүрүүгө алып баруучу себептер кыла турган болсо дагы, мисалы үчүн кандай? Сигарет чегиштик бул ден соолукту өлтүрөт. Сигарет чеге берип, ошонун аягы барып эмне менен бүтөт? Өлүм менен бүтөт. Ким ушул сигарет чегип ушунун айынан өлө турган болсо, бул өзүн өлтүрүү болуп эсептелинет. Төмөндөгү жогоруда Аллах Таала айткан аятка кошулуп калат. Же болбосо арак ичип, ар жерде жатып, ден соолугун жей турган болсо, ошонун айынан өлүмгө душар боло турган болсо, бул дагы өтө оор күнөө болуп эсептелет. Же болбосо ушундай бир башка бир наркотик, наша пашалар чегип, же сайынып, өз нафсын ушундай бир кастык кыла турган болсо, өз ден соолугун жей турган болсо, мына ушундай кылып, бул оор күнөө эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу бир хадистеринде мындай дейт: "Омен тарадда мин жабалин факатла нафсаху." Кимде ким тоодон өзүн таштап өлтүрө турган болсо дейт, ал кыямат күнүндө фахва фин нари жаханнам. Кыямат күнүндө дозокто мына ошентип азапталат дейт. Тоодон кайра өзүн таштап, кайра чыгып, кайра таштап ушинтип азапталат дейт. Ал эми кимде ким өзүн бычак сайып өлтүрө турган болсо дейт, бул дагы тозокто ушинтип кайра өзүнүн бычагы колунда ушинтип өзүн кайра сайгылап турат дейт. Ал эми кимде ким уу ичип өлө турган болсо, мына колунда ошол уу берилет, ошол ууну кайра ичип, ошол нерсеге азапталат дейт. Кимде ким өзүнү муунтуп өлтүрө турган болсо, өзүн асып ала турган болсо, бул дагы тозокто мына ушундай азапталат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул дүйнөнүн кичинекей бир кыйынчылыгына, кичинекей бир баш ооругуна чыдабастан адам өзүн өлтүрбөш керек. Же болбосо бир нерседен кыйналып калганда, бирөөнү өлтүрүп койгондо, же болбосо башка бирөөгө зулум кылып отурган болсо, же карыздары көбөйүп кетип аны төлөй албай кала турган болсо, мына ушунун айынан инсан өзүн өлтүрбөш керек. Аллах Таалага тобокел кылыш керек. Бул тагдырга, Аллах Таала жазышкан тагдырга нааразы болбош керек. Ага ачууланбаш керек. Аллах Таалага тобокел кылып, Аллах Тааланын ырайымынан үмүт кылып, дагы аракетин кыла турган болсо, Аллах Таала булардын жолун ачып коет. Ал эми мына ошол нерсеге чыдабастан өзүнүн нафсына өзү кастык кылып өзүн өлтүрүп алыштык бул шариятыбызда өтө оор күнөө. Жада калса Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир сахаба киши жихадка чыгып, ошол жихадта жаракат алып, ошол жаракаттын оорусуна чыдабай өзүн өлтүрүп алган кишини Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фахва финнар деген, бул адам дозокто болот деген. Жихадта эмесе, Аллах жолунда согушуп атып, мына ошол жаракат алып, жаракаттын оорусуна чыдабай өзүн өлтүрүп алган кезде ушинтип айткан. Ал эми биз бул дүйнөдө бир болбогон бир проблемага баш оорутуп өзүн өлтүрүп алыштык, өзүн үйдөн таштап жибериштик, өзүн асып алыштык, өзүн бычактап алыштык, же атып алыштык. Бул дагы не өтө оор күнөө эсептелинет. Инсан бул нерседен сактаныш керек. Андан кийин дагы адам өлтүрүүнүн дагы бир түрү бул карындагы баланы өлтүрүштүк, аборт кылыштык.
же болбосо төрөлгөн жаш наристени өлтүрүп коюштук. Бул дагы өтө оор күнөө болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'ан Каримде мына нерсени кайтарган. Вала тактулу ауладакум хошията мин имлак. Силер ошол жаш баланын тамагынан, анын рызкысынан коркуп, ошол жаш баланы өлтүрбөлө деген. Аны аборт кылдырып ала деген. Аборт кылдырышты бул 4 айдан өткөндөн кийин чоң күнөө болуп эсептелет. Адам өлтүргөнгө эле барабар болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул нерсени "Ваидал маудату суилат би айи зам кутилат". Кыямат күнүнө барган кезде ошол эч күнөөсүз өлгөн наристелерди Аллах Таала эсеп кысапка тартат деген. Силер кайсы күнөөңөр себептүү өлтүрүлдүңөр деп сурайт деген. Мындан максат алымдарыбыз ошону өлтүргөн адамдар ушундай суракка тартылат деген. Кайсы себептен ушул балдарды өлтүрдүңөр деп. Кайсы себептен ушул карындагы баланы аборт кылдыңар? Кайсы себептен ушул баланы төрөп паланча мусорго ыргытып кеттиң? Паланча жерге таштап кеттиң деп эртең кыямат күнү булардан дагы эсеп кысап Аллах Таала алат деген. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суралат. Аййюзамун аъзу индаллахи таала. Аллахтын элчиси, Аллахтын астында эң оор күнөө кайсыл деп сураган кезде пайгамбар эң биринчиси не дейт? Антажала лиллахи ниддан ва халакак. Аллах Таала сени жалгыз жараткан болсо, сен Аллахтан дагы башка бирөөнү кошуп шерик кылып алыштыгың. Аллахтан дагы башка бирөөгө сыйынып кетиштигиң. Аллах Тааладан дагы башка бирөөгө дуа кылыштыгың. Аллахтан дагы башка бирөөдөн коркуштугуң, андан үмүт кылыштыгың. Ага сыйыныштыгың, ага ибадат кылыштыгың, мына ушул эң оор күнөө дейт. Андан кийинкиси дегенде антактула валадака хошатана ятамак. Өз балаңды мен менен кошо бул тамак жеш керек, анын өзүнүн рызкысы бар, аны мен бага албайм деп, анын рызкынан коркуп өлтүрүп коюштугуң, мына ошол эң чоң күнөө деген. Сунна айю деген. Андан кийин эң оор күнөө не дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген өз кошунаңдын аялы менен зына кылыштыгың, мына ошол дагы оор күнөө деп айткан. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул жаш балдарды өлтүрүш дагы динибизде аябай оор күнөө экен. Аборт кылыштан дагы этият кылыш, сактаныш керек. Адам өлтүргөнгө эле барабар болуп эсептелет. Андан кийин дагы урматтуу мусулман тууганым, бул бирөөнүн өлүмүнө себепкер болуп калыштык. Ага жардамчы болуштук. Ага тил менен болсун, ошо бирөөлөр кайраштырып, бирөөнүн бирөөгө ушактатырып, ушинтип артынан бир өлүмгө алып бара турган болсо, бул да чоң күнөө болуп эсептелет. Же болбосо бирөөгө жалгандан көөлүк өтүп, бирөөнү каматып ириштик. Же бирөөнүн өлүмүнө себеп болуп коюштук. Бул да чоң күнөө болуп эсептелет. Же болбосо муну ошол иште жардам бериштик. Ошол нерсеге себепчи болуштук. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Вала таавану алал исми вал удван", силер бири-бириңерге күнөө иштерде жана душмандыкта жардам бербейле деген. Кимдеги бир жаман ишке себеп боло турган болсо, муну ошол ишти аткаргандай эле күнөө ала берет. Андан эч кем эмесин ала берет. Ким бир жаман иштин башатына тура турган болсо, муну ошолор кандай күнөө алып аткан болсо, муну ошондой эле азап ала берет. Кандай эле Фиравундун аскерлери Фиравунга кошулуп сууда чөккөн сыяктуу, алар да эртең кыямат күнүндө ушулар менен чогуу эле азапка түшүп калат. Ошондуктан адамдар ортосунда ушак ташыган, бирөөнүн бирөөгө кайрыган, бирөөнүн бирөөгө жамандаган, жалгандан көөлүк өткөн, жалган сүйлөгөн, урулук кылып коюп бирөөгө төңкөп койгон, же пара алып бир нерсени жаба койгон, же бирөөгө күнөөсүн одара койгон, бул да мына ушундай эле чоң бир күнөөгө себеп болуп эсептелет. Жана ушундай урматтуу мусулман тууганым, биз бирөөгө зулум берген кезде дүйнөдөн коркобуз. Ушу дүйнө себептүү бирибизге бири зулум кылабыз. Дүйнө себептүү ага инисине таарынат. Дүйнө себептүү тууганга, дүйнө себептүү ошол себептүү бирөөнү бирөө өлтүрүп атат. Дүйнө себептүү бирөөгө бирөө арыз жазып каматып ирip атат. Мунун баары дүйнө себептүү. Ошондой дүйнө себептүү башка бирөөнүн өлүмүнө себеп болуштук. Бул андан да өткөн күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде айтат: "Бул дүйнөнүн завалу дуния ахвану ала Аллах мин катлил муъминин би гайри хаккин." Бул дүйнөнүн жок болуп кетиштиги дейт. Бир момундун акысыз өлгөнүнө караганда Аллах Таала үчүн жеңилирээк дейт. Бул дүйнө жерге кирип кетиштиги, бул дүйнө жок болуп кетиштиги бир момундун өлүмүнө караганда жеңилирээк дейт. Момундун өлүмү бул дүйнөдөн дагы жогору турат дейт. Ошондуктан биз ушул дүйнө себептүү не урушуп талашып өлүмгө чейин барбашыбыз керек. Бирөөнүн өч алам деп, же бирөөнүн мындай кылагам деп, ошол дүйнө себептүү биз бирибизди капа кылбашыбыз керек. Ушул дүйнө себептүү бириз менен биз урушпашыбыз керек. Бирөө менен бирөө урушпаш керек. Бирөө менен бирөө мушташып, бирөө менен бирөө бычакташып, бирөөнү өлтүрүп, бул нерсе
болбогон нерсе, дүйнөнүн бир кызык кандуулугун алдырып, дүйнөнүн бир болбогон бир намыс, куру намысын алдырып ушинтпешибиз керек. Мындай кыла турган болсок, Аллах тааланын астында бул өтө оор күнөө болуп саналат экен. Демек, урматтуу мусулман, бүгүнкү кыскача сабак алуу жыйынтык мусулман өлтүрүү чоң күнөө экен. Жада калсак Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир мусулман экинчи мусулманга бир темир көтөрүп коркута турган болсо деген, бычак кармап мына бычак менен сени сай өлтүрүп коем деп коркута турган болсо деген, ошол бычагын жерге койгонго чейин периштелер ошол адамга наалат айтат деген. Жөн эле чочутуштук бир мусулманды, пранк кылам деп чочутуп жибериштик мусулманды. Же болбосо башка бир нерсеге сала коюштук, коркутуштук. Бул динибизде чоң күнөө эсептелинет. Ал эми анын өлүмү бул жакта турсун. Жада калсак Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка жаныбарларды дагы акысыз өлтүрүштүк оор күнөө деген. Бир кушту акысыз өлтүрүп коюштук оор күнөө деген. Эртең кыямат күнүнө барганда ошол куш дагы өз акысын сурайт деген. Мен неге өлтүрдүңөр деп Аллах Тааладан барып өзүнүн акысын талап кылат деген. Биздин динибиз ушундай дин. Адамдын акысын өтө жогорку деңгээлде койгон, өтө баалуу болуп эсептелинет. Ким буга кастык калтырмаса, мына ушундай оор күнөө саналат. Мына ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханека Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.